Manastın bala çağынан üzündü. Ey künden gün ötüp, küz mezgili keliptir. Aydan ay ötüp, ay mezgili keliptir. Oşol kezder Manas, жетиге жашы толуптур. Мунун коюлган аты чоң женди, мунун чын Манас атын ким билди? Бул койгон жап-жаш баланын шер экенин ким билди? Балача чуркап шашкан жок, бешке чыга келгенде биринин Манас баскан жок. Чакырган аты чоң женде, мунун чын Манас атын ким билди? Кырк баланы кырк үйдөн Манас бир күнү жыйнап алыптыр. Чоң Алтайдан талага чогултуп оюн салыптыр. Кара Кытай Манжуудан 80 бала барыптыр. Сес көрсөтүп 40-ына 80 дешип калыптыр. 80-inin ичинен боз калмактын чоңулу Манастын жолун туруду. 80 бала оңбоду, кызыл талак бурут деп берекелерди кордоду. Теңдип келген бурут деп, бул буруттун балдарын чурулдатып курут деп. 80 бала качырып, 40 балага асылып, талайынын 40-ынын тизеси жерге бүгүлдү. 80 бала алдында келин болуп жүгүндү. Кайран жеген Каникей, чиймек болду сызыкты, кылмак болду кызыкты. Каралуу жүрүп атын чап, кукарга баштамак болду бузукту. Күн мезгили келгиче, күрүчтөн күрмөк жем берип, күндө терин алдыми, арпадан аса жем берип. Асыл буудан көлүктүн ачуу терин алууга кыябына келтирип, андан кийин будандын 8 хан элге чабууга тоодой болгон Каникей, тайторуудай будандын көйкөлөп турган көкүлүн көк жибек менен түйдеми, куйругун кушай менен түйдеми, эки куула чоң чылбыр узунун тандап тактеми. Окорон ак нокто, тайторууга чак нокто, ышыгын тандап кат деми, ичкендин жолун төтөлөп, букардагы 8 хандын алдынан тайторуусун жетелеп, өйдө төмөн карабай, өлөмүн деп санабай, чимекчи болду сызыкты, атына бирөө катылса, көрсөтмөк болду кызыкты. Манас эпосунан үзүндү. Манасты көздөй сундуруп, найзасынып кеткенде, айбалта менен кагышып, андан айла кеткенде, кылыч менен чабышып, мындан айла кеткенде, чокмор менен салышып, жадал салып турушуп, жан аябай урушуп, ошондо Манас кабылан, койдой башы кесилип, кондой ичи жарылып, Манас болуптур, Манас атка конуптур, улук жашын сураса, 12-ге толуптур, тору чарды миниптир, ог өтпөстү кийиптир. Ошол кезде Манасым уруунарга тоо таппай, уруушарга жөө таппай, атышарга ок таппай, кетчеринде чок таппай, зың этип кендебей, Кара Кытай Манжууну кагышарга ой кылып калган экен кабылган. Алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй, асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй, айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй, абадагы булуттун салкынынан бүткөндөй, асмандагы ай күндүн жаркынынан бүткөндөй.